Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Талайбек Нуралиев коррупцияга шектелип кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда ал соттолгон жарандарды мөөнөтүнөн мурда бошотуу, абактагы шарттарын жеңилдетүү, ошондой эле орто звенодогу жетекчилердин мыйзамсыз аракеттерин жаап жашырып жүргөнү үчүн системалык түрдө акча алып келген айтылды. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 2 август күнү Нуралиевдин иш бөлмөсүн тинткенде $3,500, 59 000 сом, уюлдук телефон жана майда калибрдеги курал чыккан. Ал эми жашаган үйүн текшергенде ТТТ үлгүсүндөгү тапанча жана жылмакай курал табылган. Аны менен катары абакта отурган соттолуучулар тарабынан жасалган стол, отургуч, кылыч, бычак, сандык, нарда сыяктуу буюмдар болгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында Талайбек Нуралиев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Кумтөр иши боюнча тергөөнүн жыйынтыгында Сариевди кармоо тууралуу чечим кабыл алынган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөөдө маалым болгондой, Сариев экономика министри, ошол эле учурда мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турган учурда Кумтөр кененин жумушунан экологияга келтирген чыгымдын суммасын азайтып койгон. Тагыраагы Кумтөрдүн экологияга зыян келтиргени үчүн төлөй турчу акчасынан бир нече миллиард сом кыскартып салган. Жыйынтыгында мамлекетти болуп көрбөгөндө ири суммадагы чыгымга учраткан деп айтылат маалыматта. Ведомстволор аралык тергөө тобу Сариев боюнча тергөө иштерин уланта турганы айтылды. Андан соң жакынкы 48 сааттын ичинде 1 май райондук соту тарабынан анын баш коргоо чарасы тандала турганы кошумчаланды. Баткенде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында аткезчиликке бөгөт коюу боюнча атайын биргелешкен чек ара операциясы жүрүп жатат. Бул тууралуу 3 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча операцияга чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалык жетекчилик кылууда. Ага жергиликтүү бийлик, күч органдарынын жана тийиштүү структуралардын Баткен облусунда жайгашкан бөлүктөрү катышып жатышат. Максат Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарын коргоого багытталган иш-чараларды өткөрүү экени белгиленди. Эки өлкө ортосунда аткезчилик токтоо жатканына президенттер Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон быйыл 28 июнда тынчсыздануусун билдиришкен. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп, талкаланып, жырактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бирин-бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон.